Бул арада Жогорку соттун төрагасынын орун басары Нургүл Бакирова административдик соттордун судьялары менен онлайн кеңешме өткөрдү. Жолугушууда сот өндүрүшүнүн сапатын жогорулатуу, соттук практиканы бирдей колдонуу жана 2026 жылдын биринчи жарым жылдыгында соттук актылардын жокко чыгарылышынын себептери талкууланды. Ошондой эле жер тилкелерин берүү жана алып коюу, кыймылсыз мүлктү мамлекеттик каттоо боюнча иштердин соттук практикасына өзгөчө көңүл бурулду. Бул багыттагы көйгөйлөрдү талкуулоо үчүн мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнүн катышуусунда октябрь айында тегерек стол өтөөрү мерчемделүүдө. Экинчи инстанциялык соттор боюнча ала турган болсом, кыскача сиздерге маалымат ошол каралган иштердин сапаты боюнча Бишкек шаардык соту 362 иш апелляциялык инстанцияда караган. Анын ичинен кассациялык инстанцияга 142 иш даттанылган. Кассациялык инстанцияда жалпы даттанылганы 142, күчүндө калганы 110 иш, бузулганы 29, токтотулганы